Хорошо. Bu aldadagi kelayotgan qiyinchiliklarni yengilsay baralab. Aytmangiz kelsin. Атайын мерчимделген автоунааларга жүктөлүп жаткан бул азык-түлүктөр Нарын шаарындагы колдоого муктаж болгон үй-бүлөлөргө таратылат. Бул жардамдар өлкө аймагына киргизилген өзгөчө кырдаалга байланыштуу Нарын шаарында жайгашкан Борбордук Азия университети тарабынан берилди. The mission of the University of Central Asia. Борбордук Азия университетинин миссиясы кыйынчылыктарды чечүүгө жардам берүү жана тоо жамааттарына мүмкүнчүлүк түзүү. Агахан өнүктүрүү уюму өз иштеп жаткан республиканын бардык региондорунда COVID-19 вирусунун пандемиясын ооздуктоо үчүн зарыл чараларды көрүүдө. Бирок Борбордук Азия университети Нарын шаарына айрыкча шаардык мэрияга ылайык аялуу топторго көңүл бурат. Нарындагы керектүү товарлардын запастары чектелүү болгондуктан биз маскалар, колго антисептиктер, бактерияга каршы самындарды жана тамак-аш азыктарын, ун, макарон жана өсүмдүк майын Бишкектен Нарынга жеткирүүнү уюштурдук. Мындан тышкары Борбордук Азия университети кампуста 90 керебет даярдап, аны зарыл учурда COVID-19 пандемиясына байланыштуу колдонсо болот. Биздин жөнөкөй салымыбыз Нарын шаарынын аялуу үй-бүлөлөрүнө зарыл камкордук көрсөтүүгө, өзгөчө кырдаал чараларын көрүүдө жергиликтүү бийлик органдарына жардам берет деп үмүттөнөбүз. In responding to this emergency. Балдарыңызды үйрөтүшүңүз керек. Келиңиз. Бар беле үйдө. Күтүүсүздөн көрсөтүлүп жаткан жардамды кубануу менен кабыл алып, өз ыраазычылыгын билдирген Айнек Акчубакова жалгыз бой эне. Анын жолдошу каза болуп калган. Ал 7 баласы менен Баатирде күн кечирип келет. Сиздерге чоң рахмат. Алла разы болсун. Ушу оорубуздан Кудайым сактасын, денсаулык берсин. Мен көйгөймүшөм, бир тамдан жардам берсеңиздер суранарым. Ошол Алла разы болсун, чоң рахмат сиздерге да, иштериңизге ийгилик. Борбордук Азия университети тарабынан аз камсыз болгон жана өзгөчө колдоого муктаж Нарын шаарындагы 500 үй-бүлөгө көмөк көрсөтүлдү. Таратылган азык-түлүк жана жеке медициналык коргонуу каражаттары атайын адистердин көрсөтмөсүнүн негизинде шаар ичиндеги бардык аймактарда жайгашкан колдоого муктаж жарандардын үйүнө чейин жеткизилип берилди. Ушинтип келип, баарын сурап, меңетип койгонуңарга рахмат. Аябай чоң рахмат. Анан бүгүнкү күндө ушундай кыйын кырдаалда Нарын шаардык Борбор Азия университетинин жана мэриянын кызматкерлерине ушинтип биртке болсо да жардам көрсөткөндөрүнө чоң рахмат. Өзүм да ошо аз камсыз үй-бүлөлөрдүн катарына кирем. Аялым өзүм иштебеймин, ошого байланыштуу. Асты болсо жардам берип койгондорго рахмат, ошо ыраазымын. Нарын шаарында жалпысынан аз камсыз болгон 800дөн ашуун үй-бүлө бар. Алардын 20дан ашууну багар көрөрү жок жарандар. Колдоого муктаж үй-бүлөлөр көңүл сыртында калбай турганын облус жетекчилиги убадалайт. Биз менен өнөктөш болуп иштеп келип аткан уюмдардын баардыгы жардам берип келип атат. Биз буга чейин ушул ар бир район боюнча, шаар боюнча аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн баарын тактап чыкканбыз. Ошолорго азыр даректүү жардамдар берилип атат. Жардамдар мынакей бүгүн бул Борбордук Азия университети тарабынан берилип атат. Буга чейин ушул биздин жогорку кеңештин депутаттары, атайын коомдор алып келишип ушул эң керектүү болгон un азыктарынан, суу май азыктарынан да бир сыйра таратып берип кетишти. Анан эми биз менен буга чейин иштешип келген эл аралык уюмдардын баарына ушундай бир кайрылуулар жазганбыз. Ушул убакта бир жардамыңарды кандай көргөзөсүздөр деп. Азыр мынакей башталышы ушул Борбордук Азия университети баштады. Кудай буйрса мындай жардамдар да көп келет деген ойдобуз да.
Муну менен катар калктын аярлуу катмарделген үй-бүлөлөр Нарын райондор аралык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгына каттоого алынып көзөмөлдө турат. Ошондой эле жакырчылыктан чыгаруу багытында колдоолор көрсөтүлүп келет. Каттоодо турган өтө жакыр, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген, жалгыз бой кары жарандарыбыздын тизмелерин терип чыкканбыз. Өтө жакыр, бардык материалдык жардамга муктаж үй-бүлөлөрдү ал терип чыгып биздин Нарын шаардык мэриясына бергенбиз. Нарын шаардык мэриясы аркылуу ушундай спонсорлорду таап бүгүнкү күнү жардамдар берилип атат. Башкармалыктын социалдык кызматкерлери үймө-үй көрсөтүп берип, бардык жардамдар даректүү жеткирилип атат. Ошондой өтө жакырдан кичине өйдөрөөк деген үй-бүлөлөрүбүз азыркы учурда эми. Багар көрөрү жок, кары жарандарыбыз башкармалыкта 21 каттоосу бар. Бияка социалдык кызматкерлер жумасына 2 жолудан барып кызмат кылып турушат, кызматтар көрсөтүп турушат. Бул күнкү көрсөтүлгөн жардамдан сырткары Нарын шаарындагы Борбордук Азия университети тарабынан бардык ыңгайлуу шарты менен коронавируска шектелген жарандарды обочолонтууга багытталган 90 орун даярдалган. Бул орундарга жууркан төшөктөр ишкерлерди колдоо максатында жергиликтүү кол өнөрчүлөрдөн сатылып алынган. Борбордук Азия университети 90 орундук обсервациялык орундарды сунуштап атат. Анан ал обсервациялык орундар биздин Борбордук Азия университетинин Нарын шаарындагы кампусунда курулуш кеңсеси катары пайдаланып турган имараттан жана ошондой эле студенттик жатакананын бир бөлүгү берилген да. Эсенбек Сталбек уулу, Айдын Төлөбек уулу, Шамен Болотбеков, Атайын чыгарылыш.